Assalamu алейкум устаз, кандайсыз? Жакшы. Мени суроом, бир күн аялым менен урушуп калдым. Аялым эшикке чыгып кетти. Бир аздан кийин артынан чыгып карадым, карасам гарнитурдун ичине кирип алыптыр. Мындай кылып бекине турган болсоң, жооп болбосом дедим. Кийин талак түшүп калбады экен деп бир карыдан сурадык. Кары айттыки, аялың энесиникине кетип калдыбы деп сурады. Жок десем, анда эчтеке кылбайт деди. Сизден да сурайын дедим эле, сураныч жооп берип коюңузчу. Жок мындай, эгерде сиз жообун бердим деп, ал сиз жооп сурабаса, сиз жообун берип атасыз, мисалы жообун бердим деп. Андай болсо жообун бердим деп. Сиздин жүрөгүңүздө ниетиңиз кандай? Бул маселе бардыгы каралат. Ал үйүнө кетпеди деп ушул жерде турат. Бекинбечек ойноп атасың, арыбыздар каяктан билет? Жообун бердим деп гарнитурга кирип алса, сени урушкан болсо, сиздин ниетиңиз эгерде талак берүү болбосо эч нерсе болбойт бу жерде. Assalamu алейкум. Жолук чечтиргендерге мектепте кандай болуп калат? Жалал Абад, Сузакы району, айыл өкмөт, бир эжеке математик учурда директор элге чыгарбай билгизбей жолукту чечтиртет экен. Ушул отуруштан сөз сыртка чыкпасын деп адрести так жана даана жаздым. Угуп жана көрүп балдары тыйып калар. Бизде мындай, биздин сабагыбызда турган бирөөнүн атын жазганын кереги деле жок. Именной кылып, ушунча адамдар көрүп атат, ушунча соц тармактардан биздин сабагыбыз бирөөнүн абийирин жашырууда. Бирөөнү кордоодо эмес. Албетте, иншалла, суранычыбыз бар. Бардык мектеп директорлорунан, окуучуларынан Алла Таала разы болсун, алардын мээнетин дагы баалаш керек. Эч качан тирешүү менен адам ийгиликке жетпейт. Кеңешүү, мунасага келип, жакшынакай ынтымак менен, албетте иншалла бул жолук, ал жамандык эмес. Туган динибизде деле, улуубузда деле, мамлекетибизде деле, конституциябызда деле бардык укуктар баары сакталган. Укуктуу мамлекетте жашап атабыз. Мындай эле карай турган болсок, светтик көз караш менен делечи. Ошон үчүн иншалла жакшынакай ак жол башка болсун, мейли кийип, ден соолугуна көңүл бурайлы, билимине көңүл бурайлы. Булардын алхамдулилля, адебине, тарбиясына көңүл бурайлы. Бир эле жолук менен деп эле ошо жиркенип же жаман көрүп, ошону бир чоң проблема кылбайчы. Андан башка Кыргызстанда азыр 1000 түркү маселелери бар. Толтура маанилүү чечилбеген иштер бар. Аз бизге иншалла башка багытка алар. Күчүбүз ага кетпеш керек да. Болор болбогон нерсеге жамандашып, урушуп, кордошуп андай болбойт. Бирок ошол эле кезде алхамдулилля көп эле бар, түшүнүктүү эле болуп калды го. Анча-мынча болсо эми ону жоюп койсоңуз болот. Кичине белек-белекче берип, сүйлөшүп, жакшы жол менен. Күнүмдүк тапкан керешеден зекет берилеби? Жок. Зекет тугандар 1 жылда 1 жолу берилет. 1 жылда 1 жолу. Күнүмдүк тапкан керешеңиз менен расход керешени эсептеп кете бересиз 1 жылга. 1 жылда чогуу эсептейсиз. 1 жылда чогуу. Эң жакшысы Рамазан айы. Рамазан айда фарыздар 70 фарызга көбөйөт. Ошон үчүн көп, алхамдулилля, ыймандуулар Рамазан айда зекет чыгарат. Эсепти Рамазан айга коюп кое бериңиз. Зекетти чыгарып ниет кылып койдуңуз да, кийинки Рамазанга чейин берсеңиз эле болду, эсептеле берет. Сейфке салып коюң. Макулбу? Азыр иншалла буга мисалы 1000 сом бердиңиз, тигиге 1000 сом бердиңиз. Ал үйүнө жетпей калган, ага бул ооруп калган операция, буга бул кембагал, инвалид, бул жана башка акырына бере бересиз. Бирок эсептегенде 1 жылдыкын 1 жолу. 40тан бири берилет. Аял кишинин күйөөсүнөн экинчи же үчүнчү аял алам дегенинен талак сураганга акысы жокпу шариятта? Бейиштин жытын жыттабайт аял киши күйөөсүнө экинчи же үчүнчү алганга каршы чыкса дегени чынбы? Жок, мындай караңыз. Шариятта Алла Таала бизде Кур'ан-ы Каримде буйрук берип койгондо фанкиху ма табалакум минан ниса. Аял затынан жаккандарга эркектер силер үйлөнгүлө нике менен. Масна ва суласа ва руба 2, 3, 4. Булар уруксат менен, бирок өтө катуу шарты бар, адилеттүүлүк. Эгерде силер адилеттүүлүк кыла албасаң, анда бирөө менен гана болду. Буга чек койгон Алла Таала. Адилеттүүлүк кыла алсаң, анда сага уруксат.
Мейлиби? Анда сага уруксат. Эми ошол адилеттүү эле кылып карап аткан болсо, анан талак сурай турган болсо, анда чатаганда. Жакшы эмес ал. Жөн эле. Эгер адилетсиз де кыла турган болсо, анда сураса үзүрлүү. Анан бейиштин жыты ага арам болуп калат, андай деген жок ал. Махырга кичи ажылык сапарын сурасам болобу? Болса кандай шарттары менен? Болот мисалы махыр, бирок биздеги мындай туугандар. Махырга бир кызмат, сервис, Куран окутуу жана башка ушундай нерсе бизде болбойт. Махырга ал сөзсүз мал болуш керек, мутакавви. Нерсе болуш керек да? Буюм болуш керек. Мисалы чочко болбойт, арак болбойт. Канча алуу болуп кетсе делечи. Себеп дегенде ал биздеги баалуу акчага кирбейт ал. Ошон үчүн махырда мына азыркы мисалы ажылык кызматы, бирок ажылык акча төлөнөт да, кичи ажылык акча төлөнөт. Ошол акчанын суммасы махырга десе боло берет. Устаз Тарык Жамил жөнүндө айтып бериңизчи, Алла ыраазы болсун. Машалла, Тарык Жамил чоң алым. Машалла. Көптөгөн адамдарга иманына, тобасына себепчи болгон чоң алым. Чоң даватчы. Бир жерде окудум, эгерде жолдошу куфр кылса, мисалы, жаңы жыл же бир башка мусулман эмес майрамдарды белгилесе, же туура эмес сөздөрдү сүйлөп койсо, нике бузулат. Никени жаңылатыш керек экен. Мен эми кыжалат болуп атам. Жашаганыбызга иншалла 18 жылдай болуп атат. Жахилий учурда биз майрамдадык, жүрдүк, динди түшүнбөй жүрдүк. Ошондо никебизди башынан окутушубуз керекпи? Жок. Мына жерде эми туура мусулман эмес мисалы жаңы жылды мисалы депсиз, мисалы эмне дейт? Жолдошум, эгер жолдошу куфр кылса, мисалы жаңы жылды же мусулман эмес майрамды белгилесе, мындай. Жаңы жылды белгилесе адам кафыр болбойт. Мейли. Башка бир өнөркүн даңазалаган үчүн кандайдыр бир күнөө десек болот го, бирок аны бир кафыр деген андай болбойт ал. Бир майрамды башкалардын эме кыла турган болсо, күнөө деп айт бөлөк. Куфр деген ал билесизби, имандан чыгып кетет деген сөз. Бул жаман сөз бул. Бул өтө жаман. Ошон үчүн бул сөздү кичине этияттап, абайлап сүйлөш керек да, ар нерсесин эле айта бербейчи. Даже тилинен билип билбей ачуунун негизинде бир сөз айтып алса дагычы, кийин эсине келгенде, сиз ушинтиңиз, ушул мындай билип айттыңызбы же мындай өзүңүздү алдырып билип айттыңызбы десе, эми билбей айтып алыпмын. Болду, ал эчтеке болбойт ал. Бирок эгерде андан кийин да тастыктап, ошол куфр сөзүнчү, ооба мен билип туруп айтсам, анда кафыр болот. Сразу эле кафырлыкка өкүмдөрдү чыгара бербеш керек да. Кичине этияттап неме кылыш керек да. Так, анан Кудай нике качан бузулат? Күйөөсү же аялы исламдан жүз үйрүп муртат болуп кетсе, же экөөнүн бирөөсү өлүп калса, же болбосо талак берсе, ушундай учурларда нике бузулат. А калган учурларда нике бузулбайт. Анда силердикинде эч кандай нике бузулбайт. Күйөөм мени кемсинтип, мал, зымыкам, дөпарас, ит, сарт деп көңүлүмдү оорутат. Ар кимге капа кылдырат. Катын жолдо, бала белде деп апасы аялың кызмат кылбады десе дагы уруш. Бирөө эле аялын мындай деп койсо эле төшөгүн бөлөт. Азыр 3 бала менен ата энемдикине бизди алдап 4 айга дааватка чыгам, ошол жакта туруп тургула деп жиберди. Бул жака келсек жообумду берип койду. Кош бойлуу болуп калыпмын. Аны айтсам алдырып сал, мага керек эмес дейт. Түшүрүп салышым керекпи же күнөөкөр болуп каламынбы? Өзү намаз окуйт, дааватка 40 күнгө жылына чыгып турат. Сиздин сабактарыңызды дайыма көрүп турат. Насаат кылып коюңузчу эркектерге. Алла. Туугандар, мындай да. Биз тилибизди бүгүн эң чоң трагедия бүгүн тилди сакташ болуп атат да. Акча сакташ эмес. Акча сактаган проблема эмес. Буюм нерселерди сакташ. Жок, тилди сактаган проблема азыр. Тилди арам нерселерден сакташ. Эми өзүнүн төшөгүндөгү ак никесиндеги аялы, балалуу болдуңар. Эми ушу сөздөр ошо мал деген ушу болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген эмес, алып келген дини буну үйрөткөн эмес. Азыркында мына жаман сөздөрдүн бардыгы мына өзүнө күнөө жазылат. Эгер ошончолук жаман болсо дагы жаман сөз менен айткан болбойт.
Жаман сөз менен айткан болбойт. Экинчиден мына жердеги карап туруп, кана ал бала мага керек эмес тияк бияк деген бул таксыр астагфирулла деш керек. Алланын берген неаматын. Болбосо сактанышыңар керек эле. Эми боюнда болуп кош бойлуу болуп калгандан кийин аны жөндөн жөн алдыруу күнөө болот. Алла Таалам берген перзент. Кичине акыл эстүүлүк кылыш керек. Акыркы күндө аялдарга көп зулумдук болуп кетти таксыр. Мейли сиздин оюңуздагыдай аял бузулду деп коёйлу. Ошондо деле аныга кол салганга, уруп тепкилеп сындыра чаап, акыры барып өлтүрүп жиликтей бергенге акың жок. Эртеге кыямат күнү жаман болосун да. Мына канча окуя болуп кетти азыр. Андай болбойт. Ушунчалык жакпайбы? Анда жактан ажыраш болду. Башка аял алып ал. Бирок сен аны бир жерден сындыра чапканга, өлтүрө чапканга акың жок. Совсем акың жок. Кордогонго таптакыр акың жок сен. Ал адам ал. Ал эне. Алында Алла жараткан. Алланын бендеси ал дагы. Даже жануарды кордогонго уруксат жок бизде. Ал айван эмес, инсан да. Мусулман, сенин балдарыңдын апасы. Алла. Бу динсиздикчи каяка нерсеге алып барат бизде. Ошон үчүн тилди көбүрөөк зикир кылга үйрөтүш керек. Дайым айтабыз, аткарбайбыз да. Тилди астагфирулла, ла илаха иллалла көп айтсаңыз, иншалла ошо ачуулук келгенде хотя бы өзүңдү кармай аласың. Ахиретти көбүрөөк айтайлы, эсеп китепти көбүрөөк айтайлы. Алла көрүп турат, угуп турат. Алла дин берген. Жакшы жаша, болсо жакшы ажыраш. Мына динибиз эмнени үйрөтөт? Жакшы жаша. Таптакыр болбой атабы? Жакшы ажыраш. Душмандашып ажырашпа. Кордук кылып, кан төгүп, өлтүрүп ажырашпа. Не кылды? Өлтүрдү. Сен не болдуң? Өмүр бою тиякта кайта. Түрмөдө. Бала чакам не болду? Кимдин баласы? Ой, кимдин кызы? Карачы сен, бир целый үй бүлөлү талкаладың, динди караладың. Кичине эсибизге келели, урматтуу эркектер. Алла Таалам алхамдулилля акыл берген, күч берген, бала чаканы эме кылып берген. Муну эркектер тарбия сизден, жаштакка караган сизден. Бирок баягындай чек бар да. Таптакыр болбогон ошондо кээде айтышы мүмкүн эркектерчи. Мен сөзүмдү укпайт, мындай кылат, тигиндей кылат, мындай кылат. Хорошо, сиз менен макул болоюн. Мен ошондо эле өлтүрүп салыш керекпи? Ошондо эле бир талкалап сындырып салыш керекпи? Акың жок, акың жок. Алланын алдында өтө чоң күнөөкөрсүн, дозокко барасың. Ошондой болуп калса мейли. Анда кой берип кой. Саррихухунна бил ма'руф. Жакшылык менен кой берип кой. Диннен үйрөтөт. Жакшы жаша. Таптакыр болбой атабы, аракет кылдың, анда мындай болбой атабы. Жакшы ажырашып кой, болду. Ошондой деле соодагерлер деле, саясатчылар деле, жакшы иштегиле, алхамдулилля. Болбой атабы. Бири-бириңерге жамандык кылбай, душмандашпай эле ажырашып кете, болду. Сен жолуң мына таксыр болду, мен жолум бул болду. Не кыласың ага жамандык кылып? Не кыласың бул сага жамандык кылып? Чогуу иштей албай калдыңбы? Келише албай калдыңбы? Тиякта такташа албай. Болду. Сенин жолуң ассаламу алейкум, мен жолум ассаламу алейкум. Зачем бири-бирине зулумдук кылып, кордоп, тияк бияк бардыгына? Ал болбойт таксыр. Карачы. Ла илаха иллалла. Даватка чыгып турго, бирок даватты түшүнбөптүр да. Айтып атпайсызбы мындай? Намаз окуйт, намазды совсем түшүнбөптүр ал. Даватка 40 күнгө жылына чыгып турат деп атпайсызбы? Сабактарыңызды дайым окуат. Биздин сабактарды уккан адам ушундай кылып атса, анда башка эмне кереги бар? Биздин сабактарды дайыма угатыр анан бул ыр эмес да сага мен сабагым. Же бир концерт эмес да бир. Же клоун эмес да бул. Алланын элчисинин аманатын айтып атабыз. Оңолоюн деп айтып атабыз. Мен силерди оңдоюн, мен өзүм оңолгонмун деген бул жерде сөз жок. Мен өзүм да оңолоюн деп айтып атам. Окуп атам, ошон үчүн эмне үчүн? Убактым текке кетпесин тияк бияктардан. Жакшылыкты бөлүшөйлү, бирибизди жакшылыкка чакырып, чогуу бейишке кирели. Машалла. Пайгамбардын сөздөрүн чогуу бөлүшөйлү. Жакшылыкты бөлүшөйлү деп айтып атабыз. Албасаң эмне кылайын? Мына 40 күнгө сен 40 күн вообще сен тоба кылды. 40 күнгө чыккан адам ушундай кылабы. Тем более боюнда болсо. Анан баланы алан. Эми ким билет мына ал может мына аял аша чаап жаздыбы? Же болбосо акыйкат ушундай боло турган болсо, анда таптакыр 100% бала эркекте күнөө да.
Каш терсе кандай болот? Жана далилин айтып беринчи. Каш терсе болбойт бизде. Каш терсе болбойт. Мейли мисалы эми кокусу мурду кыйшык болуп калды, шырам болуп калды, тиштери ылдыйоодо болуп калды, түздө ушулардын бардыгы болот. Кулактыкы жана башка мисалы. Каштыкы бул. Нас бул конкретно пайгамбардын каш тергендерге болот. Наалат. Өтө жана күнөө бул арам нерсе. Биз карындашыбыз эч кимге айтпай бир бала менен нике окутуп алган экен. Анан кийин талак бериптир. Үйлөнө элек балага турмушка чыгып жатат. Мурунку никесин айтпай эле жашырып койсо болбойт да, алдаган болот атпайбы? Кандай болот бул? Мурунку күнөө, бул күнөө, эми ачыгын айтыш керек ана. Устаз, мен аял киши, чачым аябай узун, бирок суюк болуп түшүп калды. Кыштын күнү кырдырып коеюн дегем. Кырдырсам болобу? Жана гусул дарат өтө береби? Чачымын түбү өскөнчө күтсөм, көп намазым каза болуп калат экен. Жо мындай аял затка чачты кырдыруу тыюу салынган. Эгерде бир гана баштан операция болуш керек болуп калды, хижама кылыш керек болуп калды, жана башка өтө немелер болуп калат да, эми исключительный ситуациялар болуп калат да. Ал кездерде го мейли, амра чач түшкөнгө эле эмес. Азыр Кудай кааласа иншалла чач түшкөндүн дагы карап иншалла. Канча убакыт болду экен балдар? Убакыт барбы? Кичине айтып коесуңар, узартып сүйлөй бербейин, Анан гусул даратка өтө берет. Чачты алса деле кырдырса делечи өтө берет, ал маселе эмес. Просто чач кырдыруу аялдын затка болбойт. Бир азыркындай гана андай абалга жеткире көрбөсүн Алла Таала эми. Иншалла карап туруп, Алла Таалам шифа берсин. Азыр чачты аябай узун деп айтып атасыз. Кичине суюктаган болсо, коюлаткандын карап көргүлө. Ар түрдүү немели жолдору бар го. 4 балама пособия туураласак болобу? Баары жетиштүү, бирок акча артык болбойт го деген ойдомун. Же бирөөнүн акысына кирип каламбы? Мамлекет берген чакта дагы бир чечимге келе албай жатабыз. Мындай пособия 4 балаңыз болсо 4 бала деп айтыңыз. Бирок бир нерсени билип коюң, таксыр. Эгерде оорулуу эмес болсо, бараңызды оорулуу деп жаздырбаңыз. Чындап эле ооруп калсачы, Алла Таалам ошондой дедиңби деп, мына сага деп койсо. Эмне кыласың андайдан да? Кээ бирлери бар, инвалидтердин мен группаларын билбейм, кайсы группа биринчи турат, экинчи турат. Бирок баягындай көбүрөөк жөлөк пул алыш үчүнчү баласы мисалы төмөнкү инвалидтин группасында болсо, жогорку инвалидтин группасына жаздыргандар бар экен. Андай болбойт. Ошо көр дүйнө деп, ушу баланы да ушундай кылат. Жок. Анан көрүп Алла Тааладан афият сурабайсызбы? Бирок ачык эле айтыңыз, жетишпесе жетишпейт деп эле башка деп. Официант болуп иштесе, ал иштеген жеринде спирттик ичимдиктер болсо, тапкан акчасы адал болуп эсептелеби? Ал тапкан акчасы Меккеге зыярат кылганы жумшаса, ал зыяраты өтөбү? Официант эле болуп иштеп атат, бирок арак деле сатылып атат. Бул арак ташып аткан жери жок болсо, тапканы адал. Албетте мына нежелательно мындай макрусу бар го. Бирок эгерде ошол аракты алып кел десе, аракты алып барып берип, аракты ташыса, анда арам ал. Арам акчага зыярат болбойт. Арам акчага умра ажылык болбойт. Арам акчага мечит салынбайт. Аны ушу көздөн жоготуңуз, садака кылып, садаканын сообунда ниет кылбаңыз, арамдан кутулганыңыз үчүн ошонусу жакшы. Дарат жокто таямым алганда колду чыканакка чейин жана бетти сүртөт, туурабы? Ал эми гусул жокто дагы бет менен 2 колду чыканакка чейин сүртөбү? Ооба. Эгерде дарат жок болуп калды, суу жок, же болбосо суу тийсе ооруйт. Ушундай неме. Таямым алсаңыз болот. Кичинекей даратсыздыктан. Чоң даратсыздык кайсы? Гусул. Гусулдан деле ошондой эле кылат. Мени гусулга деле мынандай суу жок болсо, ниет кылып, таза топурак жер жинсинен бир жолу, андан кийин 2 жолу колго, ушу дагы өтө берет. Болду. Шектенбей намаз окуй бериңиз. Таяммум экөөнө тең жүрөт. Гусулга дагы, даратсыздыкка дагы. Шоколаддар тууралуу суроом бар эле. Мен жеген таттуулардын баарында эле животный мир бар экен. Именно кайсы животныйдыкы кандай жол менен союлгандыгы тууралуу маалымат жазылбайт экен. Кандай кылсак болот? Сиз өзүңүз Куликовский торту жейсизби?
Мына эгерде жаныбарлардын майынанчы болсо сактанган жакшыраак. Растительный масла деп койчу, же болбосо растительный жир, же болбосо ошого окшогон бир сөздөр боло турган болсо, өсүмдүк майлары болсо мейли. Анда шектенбей эле жөн эле ал дейт. А эгерде ушу жаныбар майлары болсо, эми текеле койгон жакшы. Куликовскийге мен бир жолу барып калгам. Барып калып анан кийин бир торт анан ал кыргыз эмес да. Билбейм кайсы улуттан экен. Анан айтты, бул торту бересизби десем, бул мындай дейт. Бул болбойт дейт. Анан кийин эмнеге десем, мен да таң калдым муну. Эмнеге десем, жок, бул халал эмес деди. Буда кичине коньяк анан башка нерселер бар. Анан көрөк сиздерге мына деди. Машалла. Мындайлары да бар экен. Кирип калдык эле. Ошодон кийин анан ошо бир Куликовскийни гана деп айтасыз. Бул көп жыл болду. Кайсы десем мыналар дейт, ушулардан алып кетебиз. Нормально. Жейбиз Куликовскийди. Бирок сурап жейбиз. Чогуу жесек деле болмок, бирок. Туурабы? Алхамдулилла. Кана түнкүсүн аял кишилерге үйгө тазик же горошок коюп, ошого эле отурса болобу? Эшикке чыксам атымды атап, үн чыгарып атышат шайтандар. Нажас Зара үйдө туруп калса, периште кирбейт дейт го. Бул жагы кандай болуп калат? Бул зарылчылык. Мындай да. Эгерде бирөө ооруп болсо, ушундай болсо, горошок же болсо ушундай нерселерге үйгө тазик кое турган болсо, үстүн жаап койгула. А эртеге саар ошо түндөсү корксоңор, күндүзү барып туруп төгүп коесуңар. Эми айыл учурунда. Шаарларда го азыр үйлөрдүн ичинде эле бар, унитаз тияктар бар го. Айылдарда эгерде кечинде ошо корко турган болсо, чочуп, жана ушундай бир илешкендер эме кыла турган болсо, эчтеке эмес, үйгө коюп, үстүн жаап койсоңор, эртеси күнү ыргытып бересиңер. Убакыт болуп калдыбы? Рамин Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахира хасана ва кина азабан нар.